Кадимки Залкар төкмө айтыштын атасы аталган Ысмайыл Борончиев атабыз эскерет. 1936 жылы Токтогул атындагы филармония жаңы ачылып, ошол филармонияга артисттикке келсем, кадимки Мураталы Күрөңкеев, Молда Басан, Осмонкул, Калык аталарыбыз баш болгон бир топ аксакалдар отурган экен дейт. Ошондо кадимки Каражаак акын Калык Акиев атабызга шакирт болуу үчүн акындардын салты менен учурашып ырдап турган жерим дейт. Саламатсыңбың агалар, саламын айтат балаңар, тобуңдуң издеп келаткан торпогуңар дой танаңар. Амансыздарбың агалар, айылдан келди балаңар, кулунуңар тайыңарда кыруулай жүргүн барыңар. Жогору жакта чоң токмок чүйдөн келген баламын, чоң жыйында сөз сүйлөп үйрөнбөгөн баламын. Акын Калык аганын алсам деп келдим сабагын, жаныңда жүрсөм мен ээрчип да жазылар эле кабагын. Көңүлүң өссө баланын көрбөсүң каке залалын, көрөнгүңөн жуктурсаң каке көбөйөр эле жамагым ой. Деп Ысмайыл атабыз ырдап бүткөндө Калык атабыз ырдап турган жери дейт. Ошонуң жактыңы чынында отурсаңа болбой те жасканып, жер таныган гүллүктөй жетилерсиң такшалып. Токтобой ырдабы бул жерде толкундаттың өзүмдү, топума ченебу берейин, токтотуп калсаң сөзүмдү, баштыктап тагын берермин, байкап талантың болсоң тартынба, таянчың болом ең артыңда. Эсиң болсоң ең элпек бол, элдин көнүндө калтырба. Үстүнөн күчөтүп үн чыгарып аңкылда, жаныңда жүргөн кезимде жакшылап сөздүң угуп кал. Ылдыйлап учсамы бир күнү ыраазы болду туруп кал. Акындардын мындагы ар кимисинен жулуп кал. Акындык деген кем болот, агып жаткан майга окшоп, малында жутуп калбасаң батып кететиң айга окшоп. Эл таанысын эң артыман, Ысмайыл ээрчип жүргүнан тайга окшоп деп батасын берип шакирт кылып ээрчитип алган экен.